Урматтуу мекендештерим, ар бир адам үчүн бала жашоонун маңызы, ар бир ата-эне бала үчүн бардыгын жасоого даяр. Ошентсе да балдарыбыз мамлекеттин колдоосуна дайыма муктаж. Айрыкча аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, жетим жана кароосуз калган балдарга камкордук көрүшүбүз зарыл. Балдарыбыздын дени сак, билими терең, коопсуздугу бекем болуусу көңүл борборундагы маселе. Мамлекеттин балдарга карата камкордугун күчөтүп, артыкчылыктуу багыт катары аныктайбыз. Ушул максатта 2020 жылды региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялоону чечтим. Балдар биздин келечегибиз. Биз бул балдарга татыктуу тарбия, алгылыктуу билим, ар бир жакшылыктарды каалап ошолорго жеткизсек, ушул биздин келечек, эртеңки биздин муунга алар өздөрүнүн окуундагы ийгиликтери менен бизге кайтарып берсе, бул жакшы жетишкендик деп эсептеймин. Бөбөктөрдү, балдарыбыздын бардыгын ушул эл аралык балдарды коргоо күнү менен кызуу куттуктап кетемин. Урматтуу эжекелер, урматтуу балдар, кыздар, мен силерди келе жаткан 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү менен куттуктайм. Ден соолук, окууңарда, ишиңерде, үй-бүлөңөрдө ийгиликтерди каалайм. Бекеринен биздин президент 2020 жылды санариптештирүү жана балдарды коргоо күнү деп белгилеген жок. Силер коомдун, биздин мамлекетибиздин келечегиңер. Ошондуктан дайыма билимиңерди өркүндөтүп, ата-энеңердин тилин алып, жакшы окуп, китеп окуп, жакшы инсандар болушуңарды каалайм.